Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 3 май 2023 жыл мен Беловодскіде жүрем туғандар. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген биринчи эле болуп баруу жол үчүндө. Азыр мен турган жер Беловодскийдин центральный трассасы жана Крупская көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул жерден 350 метрдей эле түштүктү карай бассаңыздар, Крупская көчөсү 100 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан Беловодскийден түз Бишкекти карай жүргөн маршрутка по пути машина таксилер толтура бар туғандар. И сиздер Бишкек шаарынан келе атканда сол тарапты карай келсеңиздер, Асанов деген автомойка, андан кийин драйвер деген мондай шина саткан жер бар экен. Ошондон кийин келе көчө болуп калат. Дагы эмне маалымат? Чоң жолго деле үйүбүз анча алыс эмес, жөө бат эле барып каласыздар. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, күн сайын Бишкек шаары Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар, жер участоктор көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы туғандар. Жана айткандай эле чоң трассадан 350 метрдей эле түштүгүрөктө жайгашкан. Жолдор мынакей орто кеңдикте, электр энергиясы бар туғандар, жолдор асфальт мынакей. Анан мектебе деле жакын, дагы бир 300 метрдей бассаңыздар, мектеп деле бул жерде жөө бар экен аралыкта жайгашкан туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза жана пескалок менен болгон забор, түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул пескалоктон болгон забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 12 соток туғандар мынакей. Бул түндүк чек арасы. Жалпысынан 12 соток, документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт бар экен. Анан бул мынакей короосу. Бул жакта узун турасы онго 5 болгон үй. Бул жакта мынакей навес, отоnkана. Үйдө азыркы учурда квартиранттар бар экен, ошого байланыштуу ички тарабын көргө салган жок. Азыркы учурда жашашат бул жакта. И плюс жаңы үйгө расчётталынып куюлган бул жакта 11ге 8,5 болгон фундамент туғандар мынакей. 11ге 8,5 болгон фундамент. Чек аралар мынакей бул жакта, бул зымтар, ал жакын болгон шифрдан болгон заборго чейин. Суу бул жактан чыгарылган, жана үй жактан деле чыгарылып туруп, эки жактан суу чыгарылган туғандар. Жерди сугарганга деле суу бар. Негизинен мынакей кошуналар тараптар жер жемиштер, бактар бар экен. Бул үй ээси өзү бул жакта жашабайт. Квартиранттар жашаганына байланыштуу бул короосуна анча деле эч ким суугарып караган эмес. Төрүндө бир аз мынакей черешня бактары бар экен. Бул жакта жер жемишке жер бар экен. Буякта жер жемиш егиштир. Буга чейин. Анан үйдүн тышкы тарабында ажаткана мынакей бул жерде. Мына ушундай туғандар. Жер жемишке кеңге жер. Черешня бактары эң эле батыш чек арасында бул заборго чейин болуп калат. 12 соток болгон жер участок, фундамент, үй, мектеп жөө бар экен аралыкта. Жана бул жактан шлагбаумга деле эме алсаңыз болот. Бул жактан центрге деле анча алыс эмес. Жана чоң трассага 350 метрдей үйгө маршруткадан түшсөңүздөр жөө эле чыгып келе аласыздар туғандар. Чоң трассадан да анча деле алыс эмес. Так, бул үйдүн баасы $22,000. Анан үй жаккан болсо звонок кылыңыздар, дагы сүйлөшүү арзандатуулар болот туғандар. Элер номерин экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туғандар. Саламатта калыңыздар.